Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата улуу ойчул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын канчалык кайталап окуган сайын уламдан улам жаңы ойлордун өңүтүнө жетелейт. Жазуучунун бүтүндөй адамзатты арбап алган тереңдигинин күчү ушунда. Биринчи радио Чыңгыз Айтматовдун китеп текчесинде чакырат. Апа, менин атам ушул, деди бала. Жеңгүл түшүнө бербей, тынч отур, алаксытпа, деп койду. Менин атамын дебедиңби өзүң? Ошол, жөн отурчу деги. Кишилер урушат. Аттың десе, эмне үчүн ушинтип кайтты болду экен? Көңүлү миң бөлүнүп, согуштан мерт болгон теңин эстеп, ошого кайра күйүп, кайра сана аркап, оозунан кокус чыгып кетти бекен? Же анчейин эле кайдыгер сүйлөп койду бекен? Же алда кандай кылт эткен оюна алданып, тигинөгү сенин атаң дегени, атасы аскерге кеткени, боюнда калып, дүйнөгө көз чарган ата дегенди билбеген, укпаган чунак бала кинодон көрүп болсо да элестетип жүрсүн дегенби? А тиги эси жок энесинин айтканына ошол замат ишенди, ошол замат сүйүнүп, ошол замат жүрөгү дүкүлдөп, ошол замат атага деген мээрими делебесин козгоду. Жоокер атасы менен кайсы уул мактанбасын? Мына менин атам, деп көңүлүндө мактана кетти. Мына ата деген ушул, атасы жок жалгыз деп кордогон балдар эми көрүп алсын. Эми алар тийип гана көрсүн. Ушунда отурган чабандар да билсин, көрсүн. Булар деген кыштыр жайдыр тоодон түшпөй совхозго келгенде кимдин баласын ким экенин эч бир тааный койбойт. Кыркынга айдап келген коюн кайрышып, шилтеген жагына жүгүрүп, иттери тиштеше кетсе иттерин арачалап, ушинтип жардамдашып жүрсө, качан болбосун кармап алып, сен кимсиң, кайдансың, кай уурудансың дешип суракка алып жүзү түшөт. Кайсы гана чабандын көзүнө түшпөсүн кыя өтпөй, ал сөзсүз аны токтотуп алып сурай баштайт. Баракелде, жигит, кимдин баласысың? Бул суроого жеткенде Абалбек чекчейип туруп жоопту так айтат. Мен Токтосундун баласымын. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата